Өмүрбек Текебаев Кыргызстан армиясы Тажикстандыкынан ар дайым күчтүү болгон. Мындай пикирин Өмүрбек Текебаев тажик аскерлеринин агрессиясына болгон баасын берип жатып билдирди. Анын айтымында кыргыз армия тажиктерден ар дайым кайсы тармактан болсо да күчтүү болгон. Тажик армиясы бүгүнкү күндө эл аралык деңгээлде 99-орунда турат. Ал эми кыргыз армиясы 93-орунда турат. Бирок бул көрсөткүч гана. Кыргыз армиясы тажиктерге караганда духу жагынан да үстөмдүк кылган, деди Текебаев. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Жетимден жетим улак калтырбай Кытай ажыдар соруп алгычы өзүбүз иштетсек, Орусия коңшу Тажикстандагы темир экспорттоо жана алар жетим тоо сыяктуу атаандаштарга муктаж эмес. Жетим кенидеги темир рудасынын запасы 5 миллиард тонна. Жетим кенде СКС программасы боюнча 2 нарын комбинаты курулат. 5 миллиард тонна кенде темир 1,7 миллиард тонна, титан 4,2 миллион тонна, фосфор 13,6 миллион тонна, ванадий 340 000 тонна, 170 000 тонна никелдин кору бар. Буларды иштетүү менен жылына 2 миллиард доллар киреше алса болот. Комбинатта 4000 жумушчу орду түзүлөт. СКС программасы бул кендерди иштетүүгө белсенип жатат. Ал эми кумтөрдүн запасы болжол менен 1000 тонна деп бааланууда. Жетим тонна иштетүү үчүн кумтөрдөгүдөй бирден ашык карьер казуу керек болот. Мындан да кумтөрдөгүдөй эле руданы казып алуу маанилүү. Ал эми казылып алынган руданы кайрадан иштетүү керек. Кыргызстанда темир эритүүчү завод барбы? Албетте, бизде андай завод жок. Демек аны куруу керек. Бирок ал завод үчүн көп көлөмдүү электр энергиясы керектелет. Бирок Кыргызстанда электр энергиясы жетишсиз экенин баарыбыз билебиз. Анан акыр аягы бир эле жол бар. Бул рудан сыртка ташыганга туура келет дегенди билдирет. Бирок бул үчүн темир жол куруу керек. Бирок аны ким курат жана ал кимге керек? Коркунучтуу коңшу жана бүдөмүк келечек. Жетим тоого Кытай гана кызыктар болуп жатат. Анда кыргызга кандай пайда? Жетим тоогуз экинчи кумтөр болобу? Бул бизди күтүп турган миллиарддаган долларлык бизнес келечекте биз үчүн кандай коркунуч жаратат деген көп чекиттүү суроолорго жооп табуу кыйынга турбайт. Мал менен жан баккан кыргыз жайтын кайда көчүрүп барат? Буга чейинки бийлик башындагылардын көзүн кызылдай акчалар, кызарган алтын, жалтылдаган металлдар тосуп калган. Бир сөз менен айтканда баарын Кытайдын акчалары сыйкырлап жатат. 23 миллиард тонна темир рудасынын запасы бар. Кытай 1 миллиард 70 миллион тонна темир рудасын импорттоду. Анын баасы болжол менен 80 миллиард доллар. Кытайдын керектөөсүнүн 80% туура келди. 5 миллиард тонна запасы бар жетим тоо Кытайдын кызыкчылыгы үчүн гана иштейт. Балким 5 жылдан соң жетим тоодон жетим улак таппай калабыз. Эгерде Кытайдын өзүндөгү темир рудасынын запасы болгондо 23 миллиард тонна болсо, ал эми муктаждык жылына 1 миллиард болсо, анда чыгыш ажыдары өзүнүн темирин эмне үчүн катып жатат. Ошондуктан азыр Кытай, Америка Кошмо Штаты, Канада, Австралия, Бразилия жана Индиядан руданы чыгымга карабастан импорттоп жатат. Эми кийинки кезек Кыргызстанга келип жетти. Ошол себептен улам Кытай түндүк түштүк альтернативдик жолдун курулушун каржылаган. Алардын максаты жол салуу гана эмес, темир кендерин чалгындоо болгон. Анын үстүнө биздин мөңгүлөр жыл өткөн сайын эрип, дарыяларыбыз чыгышка эмес, батышка агып жатат. Бул өтө кооптуу жайларды жаратууда. Демек, Кытай үчүн биздин мөңгү жана дарыялардын тагдыры таптакыр кызыктырбайт. Албетте, келечекте жетим тоонун темири бизге керек болот. Бирок ата бабалардан мураска калган тоону талкалоо бул урпактарыбызга кылган кыянатчылыгыбыз болот. Кумтөр менен жетимди салыштырса, кумтөр Кыргызстандагы ири минералдык гана эмес, ала тоонун нарындын жогорку агымындагы түбөлүк мөңгүлөр менен курчалган бийик тоолордун арасында орун алган. Кумтөрдө 400 тонна алтын казылып, Лысый, Давыдов жана Сары төр мөңгүлөрү талкаланган. Акыркы жылдары карата потенциалдуу суу булактарынын булгануусунун келтирилген зыяны 50 миллиард литр таза сууну түздү. Бул 80 миллион кубометр көлөмүндөгү муздун көлөмүнө барабар. Нарындын жогорку агымындагы түбөлүк мөңгүлөр менен курчалган бийик тоолордун арасында Борбор Азиядагы эң ири темир рудалары дал ушул жетим тоодо жайгашкан. Ата бабаларыбыз бекеринен жетим деп атап койбосо керек. Бул кендин өзгөчөлүгү, ал Тянь-Шань тоо кыркаларынын так борборлорунда жайгашкан. Ал Борбор Азиядагы таза суунун пайда болуу зонасынын маанилүү жана ажырагыс бөлүгү болгон ири мөңгүлөрдүн тоомунда жайгашкан. Жетим
темир кенине салыштырсак Кумтөр кымында эле болуп калат. Жетим карьерин иштетүү учурунда канча Тянь-Шань мөңгүлөрү талкалааларын элестете бериңиз. Жетим тоодогу темир кенинин тарыхы, геологиялык чалгындоолордун жыйынтыктарына таянсак, Нарын облусунун Нарын районундагы Жетим тоо кыркаларындагы Хребет Жетим кен союзу учурунда 1956 жылы ачылган. Кытай менен чектешкен жердеги бул тоодо темирдин запасынын узундугу 70 чакырым, туурасы 10 чакырым деп эсептелген. Тоо таштын курамын 15,4, 46,3 темир түзөт. Айрым изилдөөлөрдө анда алтындын жана башка кендердин да кошулмалары бар экени белгиленет. Жалпысынан алганда кен үстүртөн гана изилденген. Алгачкы изилдөөлөрдө анда S2 категориясындагы темир рудасын 5,5 миллиард тонна, 1,74 миллиард тоннасы темир запасы аныкталган. Бирок кийин 1980 жылкы изилдөөлөрдө таза темирдин көлөмү тоодо 10 миллиард тоннада экени болжолдонгон. Кыргызстандан эгемендикти алгандан кийин божомолдордо карат металлдын көлөмү кенде 3,5 миллиард тонна деп белгиленген. Ушул сумма деле Жетим тоону дүйнөдөгү темирдин ири запасын камтыган кендердин катарына кошот. 2005 жылдардан кийин тоодо Тенли аттуу кытайлык компания чалгындоо иштерин жүргүзгөнү айтылат. Бирок расмий маалыматтарга ылайык, биринчи лицензия 2009 жылдын 14 декабрында Арт Майнинг аттуу фирмага берилген. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Эл баткен үчүн кайгырып жатса, кыргыз миллиардерлери эмнеге кайгырып жатышат? Касапчыга мал кайгы, кара эчкиге жан кайгы деген кеп бар. Элдин башына түшкөн оор кырдаалда элге жардамын аябаган Исмаил Ата фонду жарандык активисттер тикесинен тик туруп жардам берип жатканы былтыркы коронавирус кырдаалында эле билинген. Баткен окуясында да ушулар алдыга чыкты. Эл баткен үчүн кайгырып жатса, кыргыз миллиардерлери эмнеге кайгырып жатышат? Өмүрбек Бабанов, Жогорку Кеңештин экс-депутаты, экс-премьер-министр 1,9 миллиард доллар кайрымдуулугун Орусияга жасап, Пензага 380 миллион долларга завод куруп берген. УКМК боюнча козголгон кылмыш иштери бар эле. Бүттүгө чыкканы элди ойлобой калды. Коронавируска каршы тапкан ташыган океандын бир тамчысын ыргытмыш болуп коюп, соттон аппак болуп агарып алды. Эми ал баткенди ойлоп да койгон жок. Ал кантип акчасын көбөйтөм деп ошону гана ойлоп калды. Аскар Салымбеков, Жогорку Кеңештин экс-депутаты, Дордой ассоциациясынын жетекчиси, 1,4 миллиард, 1,6 миллиард доллар. Ал бир учурда кайрымдуулугун Кытайга көрсөтүп, шоро ишканасын куруп берген. Ал эми Кытайда коронавирус башталган мезгилде 50 000 маска кайрымдуулукка берген. Кыргыз элине да көптөгөн кайрымдуулук акцияларын кылып келе жатат. Бул ирет ал кандай кайрымдуулукка бара тургандыгы тууралуу элге жетелек. Балким элге айтпай гуманитардык жардамдарын берип жаткандыр. Бирок ушул мезгилде Салымбеков Аскарды түйшөлдүргөн башка көйгөйлөр да бар. Анын Эмгек партиясы 2011 жылдын 11 апрелинде Бишкек шаардык кеңешке 1-орунда келген. Бирок бийлик муну жактырбасы белгилүү. Эгер СДПК 1-орунду албаса, Атамбаев Эбакта Салымбековду каматып салмак. Алмазбек Атамбаев, экс-президент, 1,2 миллиард кайрымдуулугун Түркия көрсөтүптү жүрчү. Эрдоган менен эрекше кетип токтоткон камакта. Камакка шылтоолуп кайрымдуулуктан качып жүргөндө, арийне Сапар Исаковго колдоо көрсөтөм дегенде акча каражатын аябайт. Учурда бардык акча жана материалдык каражатын Сапар Исаковдун мамлекет башчысына келиши үчүн жумшап, бир гана уктаса түшүндө, ойгонсо өңүндө Сапар Исаковду ойлоп калган. Нариман Тулеев, Жогорку Кеңештин экс-депутаты, Бишкектин экс-мэри, 500-700 миллион доллар. Тулеев Нариман кайрымдуулугун караванга көрсөтчү, аны жара тартып жиберишкен. Бишкек мэр болгон үчүн автобустун айынан камалып чыкты. Толук акталып, Ак Бата партиясы менен Бишкекке штурм жасап, оңбогондой сок куруп 2-орунда келген. Тулеев Наримандын ою кандай жол менен Бишкекке мэр болуу? Арзбек Бурканов, Жогорку Кеңештин экс-депутаты, 450-500 миллион доллар басып жаткан. Буркановдун колуна карга чычып, кайрымдуулугун азыркы бийликке көрсөтүп жатат. Ал азыркы бийликти ойлоп санасы санга бөлүнүп жаткан учуру. Жантөре Сатыбалдиев, Жогорку Кеңештин экс-депутаты, экс-премьер-министр, 450-500 миллион доллар кайрымдуулугу жок, миллиарддаган сомдук машинасы туруп, бекер дарыланып, ушунча акчасы туруп, дарыгерлердин айлыгынан дары алдырчу. Камактан качып жүрөт, балким төлөөчүсүн төлөп койгондур.
мамлекеттик бюджетке адаттагыдай 1 тыйын да төлөй элек. Ал ким бийликке келсе, ошону ойлоп жүрүп көнүп калган. Аскарбек Шадиев, Жогорку Кеңештин экс-депутаты, экс-вице-премьер-министр, 400-500 миллион доллар. Америкада качып жүрөт. Абдыкеримов Шаршенбек, Жогорку Кеңештин экс-депутаты, 350-400 миллион доллар. Кайрымдуулугун ким бийликке турса ошого көрсөтөт. Атамбаевка Койташтагы резиденциясын куруп берип, кийинки бийликке суналып эле жатып берген. Ден соолук байлыкты карабайт. Анын ден соолугу бир аз ыңгырттап кетип, акыркы убакта ден соолугун ойлоп жүргөндөй. Акылбек Жапаров, Жогорку Кеңештин депутаты, 300-400 миллион доллар. Кайрымдуулугун Дамас ресторанында олигархтарды чакырып көрсөтөт. Учурда Кумтөр комиссиясынын башында туруп 99 деген шопур менен биргип Кыргыз алтын мамлекеттик ишканасын менчиктештирип холдинг түзүү аракетинде жалаң эле алтынды ойлоп калган. Булак Назар Ньюс. Министрлер кабинети купулга толду. 5 майда президент жаңы конституцияга кол койгондон соң жаңы министрлер кабинетинин курамы деп бекитилди. Бул жолу министрлер кабинетинин мүчөлөрү Жогорку Кеңешке барып, депутаттардын алдынан өтпөдү. Мамлекет башчысынын кол койгон жарлыгы менен министрлер кабинетинин төрагасы, анын орун басарлары жана кабинеттин мүчөлөрү дайындалды. Жаңы дайындоолор жаңы курамда улуттуу деле өзгөрүү болбоду. Министрлер кабинетинин төрагасы болуп мурдагы премьер-министр Улукбек Марипов, биринчи орун басарлыгына Артем Новиков, төраган орун басары экономика жана финанс министри Улукбек Кармышаков, төраган орун басары Жылдыз Бакашева, дагы бир орун басарлык кызматка санариптик өнүктүрүү министри кызматын кошо жетектеп турган Азамат Дыйканбаев дайындалды. Министрлик кызматтардан бир гана билим берүү жана илим министри алмашты. Мурдагы министр Бешналиевдин ордуна Болотбек Купешев келди. Калган министрлер ордуларында калды. Ошентип, мурдагы өкмөттүн түзүмүнөн айырмаланып, министрлер кабинетинде 2 министрлик, 1 комитет, 3 агенттик, 1 кызмат жаңы түзүлдү. Жаңы конституцияга эми министрлер кабинетинде президент өзү башкарат. Бардык жоопкерчилик мамлекет башчысынын мойнуна жүктөлөт. Албетте, жаңыдан гана дайындалган министрлер кабинетине кандайдыр бир сын айтууга азырынча эрте. Бирок ушул эле курам анча-мынча гана алмашууларды эске албаганда, акыркы бир нече айдан бери иштеп келатканын эске алганда, бул команда кандайдыр бир олуттуу өзгөрүүлөрдү жасап жиберет деп айтуу да кыйын. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов да анчейин коомчулуктун купулуна толбой турат. Жаңыдан түзүлгөн министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарлык кызматына баргандардын бири бул улуттук китепкананын мурдагы директору Жылдыз Бакашева, филология илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер. Илим жаатында жана коомдук иштерде дайыма өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп келет. Андыктан анын бул кызматка дайындалышын туура кадам катары баалоого болот. Жогорку бийлик баскычтарында илимий чөйрөнүн белдүү өкүлдөрүнүн болгону жакшы. Дагы бир орун басар Азамат Дыйканбаевдин да өмүр таржымалы, анын мамлекеттик кызматтарда бай тажрыйбасы бар экенинен кабар берип турат. Ал финанс жана экономика министрлигинде катардагы кызматкерлердин башкармалыктын башчылыгына, стат катчылыгына чейин жетип, президенттик администрацияда эксперт бөлүм башчысы кызматтарын аркалаган. Кыргыз, орус, англис тилдеринде эркин сүйлөйт. Андыктан ал бул кызматты татыктуу аркалап келе алат деген ишеним бар. Ал эми калган министрлердин ким экенин коомчулукка акыркы бир нече айдан бери жакшы билет. Олуттуу реформаларга бара ала тургандай кадамдарын азырынча байкай элекпиз. Эми жаңы конституцияны толук кандуу иштеп кетишине ылайыкташкан жаңы мыйзамдар кабыл алынганга чейин ушул министрлер кабинети иштеп турат. Андан кийин алмашуулар орун алышы мүмкүн. Ошого чейин алардын өз дараметтерин толук көрсөтүүгө убактылары бар. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Касым-Жомарт Токаев Москвадагы парадка катышпайт. Россиянын Москва шаарындагы 9 майда улуу жеңиш күнүнө карата өтө турган салтанаттуу парадка Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаев катышпайт. Бул маалыматты президенттин маалымат катчысы Берик Уали жарыялады. Анын маалыматына ылайык, мамлекет башчысынын басма сөз кызматына массалык маалымат каражаттарын өкүлдөрүнүн Касым-Жомарт Токаевдин Москвадагы жеңиш парадына катышуусу боюнча түшүндүрмө берүү өтүнүчү келип түшкөн. Россия тараптан тийиштүү чакыруу болгон жок. Ошондуктан Москвага иш сапары президенттик графикте пландаштырылган эмес, деп жазган ал Фейсбуктагы баракчасына. Буга чейин Тажикстан президенти Эмомали Рахмон Москвадагы парадка катыша турганы белгилүү болгон. Анын алдында президент Владимир Путин менен да жолугушат. Булак Кадам медиа. Эл чындыкты билсин.